саламатсыздар. Жакшыбы? Саламатсыздарбы? Бул жерде административдик бөлүмдөр жайгашкан. Бул жерде морендердин бөлүмү, жана бухгалтерия бөлүмү, жана китепкана, коворкинг бөлүмү жүрүштөр. Ушулар бош убакытты өткөрүп, тапшырмаларды аткарышат. Жана өзүбүздүн кабаттабызда окуу жай класстары, жана ошо экинчи кабатта жүргүзүлгөн компьютер класстары көрсөтүлгөн, жана кыскача презентация даярданган сунуштар келет. Компьютерлік класстарыбыз, ошо биз компьютер заманбап компьютерде заманбап жана интерактив достуктармен камсыздадык. Бир класска ошо 20 окуучу окуйт. Жана бөлүмдө кыскача презентация даярдап беребиз сиздерге. Талаптык мамлекет келген практиканттарыбыз, окуучулар жана Бишкектен келген мугалимдерибиз студенттерге веб-сайттарды, мобилдик тиркемелердин ички логикасы, механизмин жазып берип атам. Өзүм жабып аткан болом, ушул жерде турам. Ошондуктан ушул IT чөйрөнү өнүктүрүүгө салым кошоюн деген ниеттемин. Азыркы учурда бул жерде IT академиясында 7 жаштан 30 жашка чейинки өспүрүм балдарга Scratch программалар тилин үйрөтүп жатам. Бүтүндөй өлкөнүн аймагынан бардыгы специалист болчу. Мейли саясатчы, мейли IT тармак эмес, бардык тармактардан бирдей чыгыш керек да. Мына ошондо өлкөдө жалпы анан текши өнүгүү болот да. То эгерде бир эле тараптан, крайдан жаман эле чыгара берсек, баягыдай адистерди топтой берсек, анда башка аймактарыбыз, башка аймактар өтпөй калат. 15-20 жылдан кийин бир да министрлик, бир дагы баягы губернатор, область, район керек болсо айыл өкмөтү дагы кагаз, ручка иштерин унутат. Ал тез эле келет да. Ошону биз азыр цифровизацияны толук кандуу киргизип алсак, андан кийин анан колдонбой калабыз, үйдө отуруп алып иштеп каласың. Мисалы азыр мына бүт цифровизацияны киргиздик, машинизацияны үйүңдө отуруп алып сатып коесуң. Үй оформить этсең, керек болсо банктан кредит оформить этсең дагы бүт электронный үйдө отуруп алып оформить этесиң, эгер акча алгың келсе гана банкка барасың. Мына сиз айтып атасыз, бу жакта Бишкекте отуруп алып, мен Америкада иштейм деп. Эмгек акы таап атасыздар, туура? Үйдө Бишкекте отуруп алып, сиз Америкада иштеп атасыз. Алар сизге зарплата төлөп атат. Канча аласыздар? Зарплата эмгек акы 200 ашат. 200 миң сомдон ашат, э? Мына, көрдүңөрбү балдар? Үйдө отуруп алып, IT тармагы менен Америкада иштеп атат, 200 миң сом зарплата алат. Мындай адистерибиз бизде биздин Кыргызстандын территориясына 1000ге жакын, туура? 1000ге жакын. Келечекте 10 миң болуш керек. Жылмайып коюңуздар.